Түрмөдө жатып революция жасадым деген Жапаров ийгилигинин сырын ачты. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча атаандаштарын кыйла артта калтырган Садыр Жапаров россиялык Коммерсант басылмасына интервью берип, анда элдин ишенимине кантип киргенине чейин айтып берген. Жапаров абакта өткөргөн 3,5 жыл ичинде ошол жердеги жөнөкөй жарандарга жардам берип турганын белгилеген. Түрмөдө отурган кезде кылмышкерлерге жардам берген жокмун, жөнөкөй жарандарга гана кол сундум. Абакта отурган маалда мага 100дөн ашык адам кайрылып, баары тең эркиндикке чыгышты. Кийин алар мени жакшы адам деп маалымат жайылта башташты. Эркиндикке чыкканымда алардын баардыгы митингде жүрүштү. Мени колдоп жатышты. 3-чү революциянын сыры ушунда, деди Жапаров. Ал ошондой эле Одноклассники, Facebook, Instagram тармактарында группаларды түзүп, эл менен байланышта болуп турганын белгилеген. Жарандардын контактыларын топтоп, WhatsApp каналынан 50дөй тайпа ачтым. Алар аркылуу Кумтор жана өзүмдүн иштерим тууралуу маалыматтарды жайылттым. Ошентип 3,5 жыл ичинде жалпы элге үнүмдү жеткирдим. Абакта 24 саат бою бошсуң да. Ушундай жол менен түрмөдө жатып революция жасадым деген Жапаров. Ал эми журналист абакта отуруп алып сот тармакка кирүүгө мүмкүн беле деген суроо узаткан. Мыйзам жүзүндө болбойт, бирок биз анын жолун таптык деп жооп берген ал. Маекте Жапаров бир катар реформаларды жасаарын айтып, бийликке туугандарын алып келбей турганын убадалаган. Маалымат булагы Спутник KG.